Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Баткен жамаатындагы Кубаныч агабыздын короосун көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз сиздер менен ушул Кубаныч агабыздын короосундагы жаш күчтүү кочкордун козуларын көрсөтүп беребиз. Көрүп туруңуздар, биз учурда Чүй боорунда, Озерный айылында. Кубаныч агабызды билесиздер, биринчи Первый деген кочкор менен таанылды, андан кийин Шедевр, атактуу Шедевр мына ушул кочкор короодо. Буюрса ушул жерде эксклюзивдин, Первыйдын, Кара көздүн, Шедеврдин тукумдарын бир четтен көрсөтүп берели. Жаш козу кочкорлорду көрсөтүп берели. Анда эмесе көрүп туруңуздар. Кубаныч агам менен бир таанышып алып туруп, андан кийин сиздерге ушул жерди бир четтен тааныштырып беребиз. Эми Кубаныч агабызды билесиздер, Арашанга киргениге 2 жыл болду. Чү дегенде эле Первый менен баштады эле. Эми буюрса могул жактарды карап туруңуздар. Мына кааласаңыздар кара кочкордуна чейин бүт бар жаш кочкорлору бар. Мындан кийин дагы кочкорлордун көрсөтүп беребиз. Шеф өзү бул жакта. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эсенбек, жакшы бекам. Жакшы шүгүр, өзүңүз зорсуз. Ассаламу алейкум. Арашан асыл тукум кой багычылар. Мына бүгүн Эсенбек ушу козу кочкорлорум бар эле. Ушуларды сен келип тартып бир көргөзүп кой дедим эле. Келдик буюрса Кубаныч аба. Чү деп эле 2 жыл өтүп кетти а баштаганыңызга. Баштаганга 2 жыл болду. 2 жылда Кудайга шүгүр экенбиз. Негизи 2 жылдык результаттын өтө жакшы результат. Мурда мына ушул короолордо Кубаныч абабыз мына жылкыларды багат эле, мына жылкыларды багып, кийин жылкыларды сатып, аягында койго өттү. Койго өткөндө кичине баягы ол жолу удачный болуп баштады. Неге дегенде баягы Первый даганда эле жанакындай бир дуу этти, андан кийин Шедевр дуу этти. Анан жакшы козуларды алып, кыскасы кой менен азыр Кубаныч агам көтөрүлүп атат. Буюрса баягы сырын үйрөнүп алды. Кубаныч ага, кочкорлоруңузду көз тааныштыралы, жаш кочкорлор. Кочкорлорду. Так. Бул козу кочкор Шедеврдин небереси. Бактажыда Шедеврдин баласы бар, ошонун баласы бул. Шедеврдин небереси болуп калат. Башынын ичине түшүрүңчү? Ылдый түшүрүң жок, коңкосун. Болду, түз. Машалла. Шедеврдин неберелери болуп, бул экөө эгиз. Экөө эгиз. Бул экөө эгиз. Муну прямой эмеспи? Жок, бул прямой эмес, эгиз, экөө тең эгиз. Бул жүнү алынбай калып кетти эле да. Кубаныч аба, мунугу Шедеврди көргөндөр болсо, түшүнгөндөр болсо, мунугу Шедеврге өтө окшош экен. Ооба, Шедеврге окшош. Чистотасы, туруштары. Шедевр дагы өзү кудум ушул сыяктуу кочкор. Шедевр мындай красотаны, азыркы бренд болуп аткан чистотаны аябай жакшы берет. Буюрсачы, эгер Кудай жалгап мына ушундай бир ургачы же 2-5-10 ургач алып калсаңыздар, вообще сиздердики утуш. Жок, бул эркек булар. Жок, булар эркек. Негизинде анан могу эркектерин дагы алсаңыздар, бүт баягы чистотага, тазалыкка, сулуулукка багытталган кочкор, Шедевр ошонусу менен кишилерди сүйүндүрөт. Булар канча айлыктар примерно? Булар январдын 12-синде туулган экөө тең. Экөө тең, буюрса эгиз болуп кичине бир болуп калды. Эгиздер кечинен экөө тең эгиз, Могу кулактуураак экен, жүнү кыркылган, чоңураак. Бул дагы светлый, көрдүңүздөрбү? Бул Шедеврдин куйругун көрсөтүп коеюн. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Көпчүлүгү жана коңкосу жок, иш керек деп ойлойт. Бирок Шедеврди жашынан көрсөңүздөр, башы өтө чоң кочкор мондай. Бирок Шедеврдин тукумуну өзүнчө адамдар жактырышат. Бул сулуулукту бергенде, мындай тазалык аураны бергенде өтө көпчүлүгү таң калат. Мындай подряд мондай аппак козу туудуруш өтө кыйын да. Жалаң гана Шедеврдан ушуну көп байкасат. Мына Шедевр 2. Машалла, мына чоңойгондо вообще башкача болот ушулчу. Негизи ушуну негизи сатса, ушуну алып алгандар болсо, мынагу өтө Шедеврге окшош кочкор болот. Мына куйругу да тик, 4 бурчтук чёткий разрез менен. Мына эт розовый, ушул светлыйлыкты билдирет. Анын айланасында мына ак сплошной линия, мына аппак болсо, ошол аппак кочкор болот. Эми арасында сатыла тургандары бар да, Кубаныч аба? Баасы чыкса сата тургандары бар. Баасы чыкса, Алгандан кийин сатабыз деп атабыз. Шедеврлер. Могунуңузчу, могу? Бул Шедеврдин прямой баласы. Прямой. Бул түп Шедеврдин баласы. Просто жүнү кыркылып калыптыр, Бунун жүнү кыркып, дагы энеси слабый болуп калды. 3 айынан эле энесинен калды да, сүт жакшы эмбей калды. Алдын тошун карасаң. Качан туулган? Мана. Бул стойкалары өтө күчтүү да бул. Бул Шедевр коңкосу анан уши расположение идеал экен, Идеал, мунун бар жогу, свети да, коңкосу да, кулактары да. Алдыңкы стойканын аралыгын карасаң, чоң болгон.
Питбул го, питбул мына. Жөн жакын турган, мына машалла, мына кулак баштары. Бу канча айлык кончо? Куйрук жагын көрсөт. Февральский болуш керек эле. Февраль. Бактажынан бирөө сатып алган эле. Мырза деп бир укам бар Азионда. Андан мен кайра сатып алганмын да. Шедеврдин түз баласы. Мына шедеврдин конко идеалы, уши расположение өтө күчтүүсүн издегендер болсо, мына түздөн түз баласы. Моголар неберелери болсо, мына түздөн түз баласы. Булар уже пробникке жарайт моголар, февральский болсо, ну октябрларда уже как положено полный качырып калат. Февральский, машалла. А могонуңузчу? Бул первыйдин баласы. О, мына первый. Бул первыйдин баласы. Буга 5 ай болду. 5 ай. Бул өзүмдө туулган первыйдин баласы. Первый бул өзү аябай узун кочкор. Массивный кочкор. Анан кулактуу кочкор. Первыйдин атасы Кайнар, Замир байке Беловодскийде, билесиздер. Азыр ушу Кубанчабан доосу Канебековада турат, Кайнар. Кайнар болсо Карабылдын небереси Кривоножканын баласы. Мына 2-3 күн болду, Кайнардын козуларын барып көрдүк, жада калса Инстаграмга чыкты, сатылды. Кайнардын тукумдары кулактын жайгашканы менен кулактын мындай ширина узундугуну катуу берет. Первыйдыкы дагы мына ушундай болуп турат. Булар жанакы шедеврлердей аппак болбосо дагы буларда чоңдук бар, көлөм бар. Бул качан туулган өзү? Бул марттын 24-тө туулган. Чоң экен, билимсизден, Чоңда туулган. Куйругу дагы мына, куйруктун артын көрөсүң. Куйруктар разрезлерде сон. Куйругу вообще сөз жок. Мына жумурткасы аппак, демек темный эмес кочкордун белгиси. Мына моер розовый, агыш. Мына сплошной мына эттер ак, көрдүңүздөр. Өңүнөн коркпосоңуздар болот. Бирок кулагы өтө катуу экен, Кубанча. Кулагы узун. 23-24 барбы? 22-23 болсо керек. 23. Бирок кулагынын формасы өтө катуу экен, Еще мына тумшуктары, мына мурдун айланасы агары баштаган. Көздүн айланасы мына агары баштаган, Мына төш жактарын тартып коюңуз. Мына колтуктары агыш. Анан Кайнар линияны мен таң калган, всегда мындай кылдуу жүн берет да. Эң катуусу. Кулактуу экен. Эми жашта бар. Шунда сата бересиз канча? Акча сатылат. Акча чыкса келишимдүү, буйрусун. Алды. Мына кезекте кочкор. Бул Замирде $18,000 саткан Каракөз деген кочкор бар эле Замирдачы. Эмеге? Сайтакеге сатылды, Ташкентке. Ташкентке. Ошондо Замир 1-2 кой алып кеп качып берейин деп 2 кой алып барган элем. Энеси да кара койбу? Энеси да кара кой. Кара. Бул бирок эң кенжеси болсо керек, Бул апрелдин 12-синде туулган. Вообще чоң коз кочкор экен. Апрелдин 12-синде туулган. Кулагынын жайгашканы аябай жакшы, каштан өңдүү, караларга да иштетсеңиздер болот. Алдыңкы шыйрактары узун, курсактуу, мойну узун кочкор болот экен, тик турган. Азыр куйрук жактарын бир көрсөтүп коёмун. Тик чөткөй разрези менен. Жумурткасы кичирээк, демек жаш экени көрүнүп турат. Эң арзан ушул болобу канча? Ошо жеңил ушул болот, анан жаш кичинеси да ушул болот. Бул октябрь-ноябрга жарайт. Же болбосо эмеге? Пробникке. Кара кой баккандарга ушул кочкорду алышыңыздар сунуштайм. Жана $18,000 сатылган Каракөз. Каракөз Монаконун баласы. Монако азыр кара кочкорлордун ичинде эң алдыңкылардын бири. Эми бул кочкор жаш экен. Сөөктөрүн эми бузса буйрусу ачылат. Анан бул кочкор мындай сүйкүмдүү болгондо дагы мына кулагынын жайгашкан жери карасаңыздар көзүнүн кырынан ылдый жайгашып турат. Кулагы кыймылдабайт экен да, ушунусу жакты мага. Кара коз издегендерге ушуну көрүңүздөр бир. Мына первый эми бул кулак экен. Бул бүт жагы бар. Орусча айтканда величина, чоңдук. Кулак мына ушул. Вообще кошмар кулагычы. Первыйдан мындай кулак түшөт деп вообще күткөн эмес болчумун. Мына шедеврдан конко. Вообще ушунун кулагынын жайгашканында өтө катуу экен, көзүнүн кырынан ылдый, светлый кочкор болот. Эгер шедеврский жана красота менен еще конко кулагы менен керек болгондорго ушул. Азыркы жанакы только сулуу нерселер түшүрөйүн дегендерге ушул. Машалла. Вид караңыздар. Вид 5-5 да жолдо калат экен. Булар төшүн жана көрсөтүн. Могу бирок шедевр болот экен, прям мына шедевр ким көргөн жанынан. Прям өтө катуу окшош экен, бирок неберелер мына экөө эгиз.
Машалла, моголунса эми курсактуу чоң болот экен. Бул жерде кайнар эксклюзив первыйдын братишкасы. Бул жерде 2 кайнар, 1 эксклюзив, дагы мындай алдыңкы линиядагы кочкорлордун балдары. Мына ортодогу кочкор эксклюзив түздөн түз баласы. Бул жерде 2 эксклюзив бар. Мына бирөөсүн көрсөтүп атабыз. 1 эксклюзивини буйруса койлоруна коюп ошону иштетет экен. Ал вообще катуу. 2026-нын төлүнү эксклюзивден күтөсүздөр быйыл ушул короодон. Эксклюзивди билесиздер эми совхоз Фрунзеде Бакыт ажыныкында эң алдыңкы азыр эң тренд болуп аткан кочкорлордун бири да эксклюзив. Мына ошонун түздөн түз баласы. Эксклюзив өзү дагы өтө чоң кочкор эмес, бирок мында чистотасы, сулуулуктары таң калтырат. Бул кочкор дагы өтө бийик болбосо дагы костяк, андан кийин кулактын узунлугу, чистота, светлость мына. Бул канча айлык кончо? Бул декабрьский ушундай. Декабрь, а? Нак кочкорго жараптыр, Декабрьский. Буюрса мына. Декабрьский болсо, декабрист мына азыр мындай өзгөчө аурасын экенини мына жерден көрөсүздөр мына. 6 ай, 7 ай болуп калды. Мына жерден кулакты карап коюңуздар кандай. Кулак чоңдугу билинбейт экен, бирок катуу экен мына кулак. Узун аппак кулак мына. Ичи дагы аппак. Светлыйлыгыны мына жерлер. Мына розовый аппак, мына сплошной жүн мына. Бери жагында да мына. Мындай кеткен. Ушулар куйрук өтө тик. Декабрист эксклюзивдин баласы түздөн түз. Мына сиздерге өтө жакшы экземпляр. Могу болсо первыйдын братишкасы, кайнардын баласы. Первый менен энеси дагы, атасы дагы бир. Эгизи бирөөсү өлүп калды да. Ошо жал бирөөсү калды. Первый кичинекейинде ушул сыяктуу болчу, бир аз коңкосу жогураак, бирок узун болчу, узун. Мына бул дагы мына. Бул качан туулган өзү? Бул январда. Бели узун, путу узун, мойну узун кочкорлор. Первыйды акыркы жолу ким көргөн? Первыйды азыр көрсөңүздөр мына. Вообще страшный кошмар кочкор болуп кеткен. Узундуктар вообще чоң. Мына ушул первыйдын братишкасы. Энеси дагы, атасы дагы бир. Артында болсо кайнардын баласы. Кайнардын прямой баласы. Жана айттым эле го, кайнардын корообуна барды, азыркы корообуна. Уши расположение, коңко, кулактын узундугун вообще катуу берген кайнар депчи. Жанакы бир эркек бир ургач сатылганда көргөнсүздөр, мына. Мына коңко. Мына кулактын жайгашкандыгы, узундук. Төшүн көрсөтүп коюңчу. Мына төш жактары, кочкор машалла. 6 айлык. Ушул 6 ай болушу. Канчасы? Марттын 20-сы туулган кочкор экен, машалла. Мына разрездери менен жаш кочкорлор. Кимде ким ушул кочкорлорду да алабыз десеңиздер, Кубаныч абама чалып сүйлөшүп, Озерныйга келип шашпай отуруп көрүп, буюрса кочкордун камын көрсөңүздөр болот. Ушул кочкорлор сатылат, баалары келишимдүү, кайсынысы жаккан болсо Кубаныч абама чалып сүйлөшөсүздөр. Кайсынысы мындай бири-бирине секирип кой издеп калган? Мыналар жарайт, Эксклюзив уже монолог эксклюзив. Жумурткасынан билинет. Артын көрсөтүп койсоң. Артын, мына. Жумурткасы чоң, байкадыңыздар мына. Чоң кочкордун жумурткасы кочкорлукка даяр. Мына мунуку кичирээк болот, по-любому. Мына. Байкалды, Азыр сиздерге булардан кийин блондинский линияларды көрсөтүп беребиз. Азыр номер 1 болуп аткан блондинский линияны көрсөтүп беребиз. 2 кочкор бар блондинден. Блондин. Жана айттык элек го 2 блондинди көрсөтүп беребиз деп. Мына блондиндер, блондиндин козуларынан алам дегендер болсо көрүңүздөр. Могуну болсо блондиндин түз баласы, а могуну болсо блондиндин небереси. Экөө эгиздей эле мына ушул жерде бирге турат. Оп окшош кочкорлор. Биринчи мына ушул түз баласын көрсөтүп берели. Блондиндин түз баласы. Рахим Даудтун койлорунан бооз келип туулган кочкор ушул. Блондин Рахим Дауд байкелердин короосунда жүргөндө койго секирген, бооз кой сатылып келип туулган. Мына Кубаныч абаны билесиз, азартный киши,
кармаганга жараша эксклюзив блондин. Бир эле франкел калды окшойт, албаганыңыз, а? Шедевр, кайнар, первый бүт линиясы бар буйруса. Ногул болсо небереси. Светлый кочкор. Мына блондин. Блондинскийлердин да өзүнүн бир аурасы бар, өзүнүн любительдери бар. Почти эң алдыңкы передовой кочкорлордун бири блондин. Доминант. Куйрук жактарын бир көрүп коелу, Светлый кочкор. Жана мен сүрөттөгөндөй эле. Булар буйруса толугу менен кочкорлукка даяр. Эки тиштерби канча булар? Эки тиш билбейм, ошон карап, 1 жашта жашын мен оозун, тишин карачы. Ач оозун ас. Так. Мына 1 жаш болду, бул 1 жаштан өткөн. Могу тиш жара элек болсо керек, потому что бул күздө туулган, а? Ооба. Коз тиш экен. Коз тиш. Бул менимче эки тиш болсо керек. Мына эки тиш. Бул эки тиш экен. Потому что бул жазгы кочкор муногу. Муногу жазгы кочкор. А бул күзгү кочкор. Бирок бул чоң экен, а? Канча? Прямой болосу, Ровно азыр 1 жаш болду. Ровно 1 жаш, августта, туурабы? Августта туулган былтыры. Мына. Бул куйругу өтө тик. Блондиндин түз балдарынан өтө тиктери дагы көп. Блондиндин экстерьерин жана өзү Талайбек ээси айткандай, блондиндин экстерьерин мен эле жактырам экем, только тукум бериши менен кармайм дейт го. Мына четкий разрез, дарбыздын тилигиндей. Дарбызды бычак менен мынтип кескенде ушундай тилик чыгат го мына. Көрүп коюңуздар. Фигура формасы куйруктуку моерна тоголок болуп кеткен. Онда эң жарашыктуу куйрук формасы. Түз баласы, мына идеал разрез, идеал куйрук форма мына ушул. Булар дагы сатылат, кызыккандар болсо. Кызыгып көрүп, жактырган болсоңуздар көрө бересиздер. Баалары келишимдүү, эми бул эки тиш, бул өңдүү, бир аз ага караганда чаканыраак небереси. Могул жакта болсо кайнар. Баяр, Эмир Баяр деп баарыңыздар билесиздер, Баярдын ээси. Ошол короодон чыккан Баярдын түздөн түз баласы. Энеси кара кой болуп, капкара кочкор. 4 тиш? 4 тиш кочкор. Ушу первый үчүн алынган кочкор. Первыйдын жанында бирге туруп, бирге өскөн кочкор. Первый менен выставкаларга дагы кошуп алып келген кочкор буйруса. Ушул дагы сатылат. 4 тиш кочкор. Формаларын көрүп коюңуздар. Эттүү эмес. Любой жакка апарып качырганга формасы азыр даяр экен. Разрезлер мына четкий разрез. Төшүн көрсөтүп коюң. Кочкор асты тарабынан кандай көрүнөт, бир көрөсүздөр. Буттарын, туяктарын жоондугу. Чоң кочкордун мына өрлөрүн карайсыздар, лапалары тик болуш керек, олтурбаган болуш керек. Жаш кочкор бул дагы. 4 тиш эң күчтүү убагы. Артын көрсөтөсүзбү? Куйрук. Кочкор арык экен, куйругу кирип кетиптир. Кайт жакшы азыр. Ушинтип туруп апарып койсоңуздар, мына арык азыр. Жүнү өсүп турат. Мына кабыргалар бош. Ушул турушу өтө жакшы. 4 тиш кочкор бул дагы сатылат. Муну дагы сурай бересиздер. Баярдын баласы, кап-кара. Моюндагы мына жүндөрдү караңыздар, мына щетка. Бул кайсы айда алынган жүнү? Март-апрель. Мартта. Эрте алган экенсе, дагы бир 10-15 күн мурун кыркып койгондо вообще мына щетка болуп өсөт эле, мына мындай болупчу. Моюнду жүн. Мунун параметрлерин келип көрөсүздөр. Кандай параметрлер өлчөдүңүз акыркы жолу? Өлчөй элексиз, эми көрүнүшүнөн жиликтүү кочкор, Кулактары бир 20-21, анан широкий экен кулактары. Кулактарынан тамырлары чыгып турат. Ушундай кочкор сүрөттөлүшү. Могул жакта болсо мына широкий линиядагы бул дагы жаш канча муну кочкор? Коз тиш болсо? Коз тиш же эки тиш көрөбүз. Эгер коз тиш болсо чоң кочкор экен. Астыракка тартып алыңар түз жерге мына. Куйруктардын формасы мына. Ушул кочкор дагы эң арзан кочкорлордун бири. Көрө бересиздер, Так, тишин ачып берип коесуз, тишини. Бул эми жарам деп баштаптыр. Тиштерин кыймылдатып. Кыскасы, эки тишке өтүп аткан 1 жаштан эми өткөн кочкор экен. Эгер 1 жаштан өтүп аткан кочкор болсо, өтө бойлуу экен. Мыналарга салыштырмалуу бойлуу чоң кочкор экен, Өңү оранжевый. Мына көрүп коесуздар, бул да өңдүү кочкор. Бул да кызыктуу болсо, чалып байланыша бересиздер.